бардык жердеги крышаларды жок кылуунун үстүндө катуу иштер жүрүп жатканын дагы бир жолу эскерте кетейли. 30 жылдын ичинде салык төлөөдөн качуу өзүнчө бир чоң коррупцияны гүлдөткөн. Бизде байлар да салык төлөөдөн качып калган. Салык төлөбөөнүн эсебинен Кыргызстан саясий коррупцияга айланып, олигархтар пайда болуп, алар партияларды түптөп бийлик талаша баштаганын билесиздер. Ушул системаны демонтаждоодо, саясий коррупцияны жок кылууда, крыша болгондордон тазаланууда биздин өкмөттүн укук коргоо блогун Камчыбек Кыдыршаев жетектейт, жана финансовый экономика блогун Адалали Шөкөнүн эмгегин айтып койбосок болбойт. Бизден салыкчыларда, мен өзүм салыкчы болуп иштегем, инспектордон начальник управленияга чейин оң багыттагы бир боевой дух пайда болду. Мурун салыкчылар таап келсе, укук коргоо органдар жаап коюшчу. Бизден уруксат алып, андан кийин бөлөк жакка жылдырасыңар деп. Азыр баары биргелешип алып, салыкты төлөбөгөндөрдүн артынан изинен түшүп, анын салыктын баарын бюджетке бизге көбөйтүп берип атат. Биз буга чейин баарын көрүп, билип эле турдук. Мен өзүм тажрыйбамды айтып атам. Алар туурасында тынбай айтып, жазып да жүрдүк, бирок ии деп коюп эле мурункулар өзүнүн билгенин кылап жүрө берген экен. Демек, дагы бир жолу айта кетейин, Садыр Нуркожоевичтин командасында саясий эрк бар. Биз баарын иретке келтиребиз. Ажал Кудайдан болсо, Кыргызстанда эч ким салыктан качып кутула албайт. Буга Кыргыз өкмөтү гарантия бере алат.